Бүгүн апрель окуясына 11 жыл болду. Тарых барагында кандуу окуя катары калган бул күндү эскерүүгө президент Садыр Жапаров Ата-Бейит мемориалдык комплексине барып Куран окуду. Ата-Бейит улуттук тарыхый мемориалдык комплексинде өткөн иш-чарага Жогорку Кеңештин төрагасы Талант Мамытов, премьер-министр Улукбек Марипов, Жогорку соттун төрайымынын милдетин аткаруучу Нургүл Бакирова, экс-президенттер Роза Отунбаева жана Сооронбай Жээнбеков катышты. Алар 1916-жылы курман болгондордун, 1937-1938 жылдардагы саясий репрессиянын курмандыктарынын, 2010-жылдагы апрель элдик революциясынын баатырларынын мемориалына жана жазуучу Чыңгыз Айтматовдун бейитине гүл коюшту. Ошондой эле алардын урматына Куран окулуп эскеришти. Андан кийин Бишкектин Борбордук Ала Тоо аянтында 2002 жылдагы Аксы жана 2010 жылдагы апрель окуяларында элдин эркиндиги үчүн курман болгондордун элесине арналган монументке гүл коюшту.